ошол 2010 жылкы окуяларды бир эле кайсыл бир кыска убакыттын ичинде баарын ачык айтып өтүш кыйын. Бирок ошол күндөгү окуялар, ошол күндөгү маалдагы болуп өткөн ар түрдүү маселелер менин ички жүрөгүмдүн түпкүрүнөн өтүп турат да. Себеби мен ошол кайгыны баштан аяк көрдүм. Өзүм ошонун арасында болдум. Жана ошого кайсыл бир деңгээлде бир жардам бергенге берип калдым да. Ушул жерде болуп калгандыгым үчүнчү. Эми убактылуу өкмөт деп атасыңар, убактылуу өкмөттүн азабынан революция кылабыз дешип, бийликти алабыз дешип отуруп 90 бала каза болду. Бисмилла дегенде эле, баштаганда эле 90 бала каза болду. Андан кийин 2 айдан кийин ошол убактылуу өкмөт бийлигин сактап калабыз деп. Так. Ошол убактылуу өкмөттүн кан менен келген бийлигин, эбегейсиз чоң бийлигин сактап калабыз дешип, июнь окуялары чыгып, ал жерде мына 500ге жакын мекендештерибиз каза болду. 10 миң деген мекендештерибиздин үй жайынан ажырады. Канчалаган адамдарыбыз, миңдеген адамдарыбыз кайгыга, муңга батты. Мына убактылуу өкмөттүн бийлигинин баасы ушунча болду да. Ушунчалык баа менен бийликке келиш керек беле? Мына эми эл өзү ошол убактылуу өкмөткө баасын бере берсин. Ушунчалык кайгы менен, ушунчалык көп адамдардын өлүмү менен, ушунчалык мамлекетке чоң зыян менен бийликке келиш керек беле? Мен ойлойм керек эмес эле деп. Бирок ушунчалык дагы бир жолу айтайын, чоң жоготуулар менен келген бийликти кантип пайдаланышты? Ошондон эмне натыйжа чыкты? 2010 бери мына 10 жыл убакыт өттү. Мамлекетибиз оңолуп кеттиби? Мамлекетибиз жакшы жашап кеттиби? Ошондо кыйналган элибиздин турмуш тиричилиги азыр башкача өзгөрүп кеттиби? Же биз башка мамлекеттерден алдыга чыгып кеттикпи? Коңшу мамлекеттерден алдыга чыгып кеттикпи? Эмне өзгөрдү? Эч нерсе өзгөргөн жок. Мына убактылуу өкмөттүн бийлигинин баасы. Мен убактылуу өкмөткө ушундай баа берем.